Жан дүйнөсү кедей дегенге өтө ушундай аябай кандай сөз жазыпсыз. Демек сиздин деңгээлиңиз ошол деп айта алам. Бир адам борборго келип, Solo Media'да отуруп алып ушинтип уверенно сүйлөбөйт. Кыйраган ыры деле жок. Бир-эки ырдап алып эле жылды сезип алат өзүң дейт. Бир эмес эки үйүбүз бар. Минген машиналарыбыз бар. Сүйүмдү айтып атат экен, кайсы бирин айтып аткан десең, бүт эле тойду сен алып алдың окшойт деген смыслда окшойт. Башка девушкаларыңыз көрүп калат дейсизби деп тамашалап коем. Атын ата албайм, анткени кайненемдин атында экен. Бекбор Биев агабыз же болбосо Гүлнур Сатылганын жекебиз да ошондо болуп калабы. Мен аны ошондо түшүнүп калдым да. Чармачылык деп эле ооп кетип, анан жолдошум чаңып койгондой нерсе менде жан дүйнөмдө, жашоомдо ичимде жок. Дайым биринчи орунда үй бүлөм турат. Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз элим, жалпыңыздар менен ороз айыңыздар куттуу болсун. Solo Media порталынан атайын ушундай сонун чыгарыш программа экен. Комменттайм, буга чейин өзүм да көрүп жүрөм. Комментарийлерге өтсөм. Star New News дейт. Оштуктардын нанын сатып тапканың баарын эле сен алат окшойсуң, же жандурдайсыңбы, не бала түшүнбөйм дейт. Демек бул ошто окшойт. Оштуктардын нанын сатып тапканың баары эле. Бул кандай түшүнсөң, бул тем бүт эле тойду сен алып алдың окшойт деген смыслда окшойт. Мен ошондой түшүндүм. Жандурдайсыңбы, ушунчалык эле сен көбүрөөк чакырылганыңа деп атат окшойт. Негизи эле Аллага шүгүр, Кудайым берген бир аз да болсо талантты элге тартуулап келатабыз. Ушундай көптөгөн көп тойлордо кызмат кылып атабыз. Ар бир ырчымдын өзүнүн рызкысы бар демекчи. Баары эле нан табам деп атайын аракет кылышат. Демек ошолордун катарында мен дагы жүрөм. Билдирүүңүз үчүн рахмат. Кийинки Ашымбекова. Абдан арыксыз, арыктоо үчүн эмнелерди колдоносуз, кандай кеңеш бересиз дейт. Инстаграм баракчам абдан көп айымдар көп жазышат. Аябай эле арыксың, өзүңө жагабы, же болбосо сенде болгум келет дегендер көп болот. Чындыгында диета кармабайм, диета кармайсызбы деп суроолор көп келет. Бизде негизи эле кандай десем, орусча айтканда гены деп коет. Апам, эжем, бир туугандарым баары эле арыкпыз. Атам бир аз толугураак киши, бирок кантсе да энемди тартыптын, апамды, ошого апам тартып арыктым. Негизи эле аял киши кандай десем, бир аз аракет кылса, сөзсүз түрдө ошол максатына жетет деп ойлойм. Арык же толуктан эмес, эң негизги жан дүйнө таза болуш керек. Мах Асановна дейт. Бишкекте качан болот концертиңиз дейт. Быйыл ушул суроо аябай көп келди, чындыгында. Буюрса, иншаллах, мына элден 20-30% болсо дагы ушундай суроолор келип атканына дагы шүгүр келтиремин. Анткени бир аз да болсо өзүмө көрман топтоп алыпмын деп сыймыктанам. Концертимди күтүп аткан инсандар дагы бар экен деп дагы шүгүр келтиремин. Буюрса, бул жылы болбой калса, эмдиги жылы сөзсүз түрдө жакшы концерт берейин деген максатта ниетим бар. Ушул концертте негизи эле ушул бийге бай, ырга бай, көптөгөн көп чармаларды сиздерге тартуулайын деп аракет жасап атам. Иншаллах, буюрса быйыл же болбосо эмдиги жылы көрө аласыздар. Караев.м дейт. Жолдошуңузду эмне үчүн көп көрсөтпөйсүз деп, буну эркек киши жазып атат экен. Жолдошум көрүңүз келип атат окшойт. Жолдошум негизи эле мен көп көрсөткүм келет. Ушул боюнча дагы бизде үйдө спор аябай көп болот. Мен деле ушул суроону кайра эле келип жолдошума көп суроо берем да, эмнеге чыккыңыз келбейт депчи. Же менден тартынасызбы, же болбосо башка девушкаларыңыз көрүп калат дейсизби деп тамашалап коем. Тарс эткен бар тамаша, негизи эле ушундай адам экен. Ушундай жаралыптыр, камераны, ушундай публиканы жактырбаган эркектер көп. Бизде коомдо, кыргыз элибизде тартынган, өзү тартынчак нарагынан. Ошондой мындай түшүнүгүңөр болуш керек, ошондон улам чыккысы келе бербейт. Динара 84-79дан жакшы бийлейсиң, аябагандай бийге катыштың беле.
дейт. Бийге катышкан эмесмин. Бир аз да болсо Кудайдан берген туаса талант деп айта алам. Кимдерге бул талант, кимдерге бул жөн эле көрүнүш болушу мүмкүн. Бирок ушу бийим менен көбүрөөк ошо тойлордо көп той ээлерине кандай десем ыраазы кылып, купулуна толуп дегендей шаңга бөлөп келип атамын. Аллага шүгүр, бир аз да болсо бийди билеткенбиз. Эч жерден үйрөнгөн эмесмин, бирок үйрөтөйүн деген ниеттерим, пландарым бар. Танцевальный группа ачсамбы деген. Тыналиев атын ата албайм, анткени кайненемдин атында экен. Канча жыл иштедиңиз, шунча үйгө жетиш үчүн айлыгыңыз канча дейт. Кайсы үйүмдө айтып атат экен, кайсы бирин айтып аткен десең. Эми мен көп учурда, көп эфирлеримде ошо мактангандай болуп калат экенмин да, мындай мен өзүмө ушундай туюлуп атабы. Баягы эфирде негизи биздин карапайым эл көбү билбейт да, мисалы үчүн ошол үчүн чакырышат да, мисалы үчүн суроо берет, биз ошол суроого жооп берип атып мактанган сыяктуу көрүнүп калат экенбиз. Бар дүйнөбүздү, бар болгон нерсебизди мактанайлы, шүгүр келтирели, бар болсо мактанайлы, жок болсо о жоктон эле мактана бербейли. Ошого Аллага шүгүр, Кудайга шүгүр дейин, бир эмес эки үйүбүз бар, минген машиналарыбыз бар. Ошол нерсеге чармачылыктан тапкан маянам деп айта алам толук түрдө. Албетте жолдошум колдосу, жолдошумда тапкан ар бир кандай десем берекеси, ыйманы, окуп аткан намаздары дал ошол нерсе ырыскы береке пайызы менен ошол нерседен улам. Ушул нерсеге жетишип отурабыз. Арчиев дейт, жакшырдайсыз, музыкалык билимиңиз барбы дейт. Толук түрдө музыкалык билимим жок. Анткени мен 8 классыман баштап эле кыз брак командасына Гүлшайыр Сатбакас эжекебиз мени кабыл алып, жаш кезимден бери эле өзү өстүрүп, өзү тарбиялап келген. Демек, ошол кыз брак командасында, легендарлуу кыз брак командасында көп жыл жүрдүм мен, 5-6 жыл. Ошол деле мен үчүн чоң билим, чоң эмгек деп ойлойм. Гүлшайыр эжекебиздин тарбиясын көбүңүздөр билет болушуңар керек. Музыка жаатында болобу, же болбосо кандай десем, тарбия жаатында болобу, дал ошол школада өтүп, ошол мен үчүн чоң билим. Демек, буйруса дагы алдыда чоң-чоң ойлор бар. Сону музыкалык окуу жайларды дагы бүтсөм деген. Ули 200 дейт. Бул кайсыл жерден келген билбейм, одноклассникпи же кайсыл жерден, Facebooктон келген. Айтурган, Москвага келчи үй бүлөм менен барамын. Сен ырларыңды угуп, эс алып келет элем, иштен чарчап жүрөм дейт. Москва жергесинде аябай көрмандарым көп. Толук түрдө айта алам. Анткени мен жакында эле мына 2 ай деле болуп калат эми мына жакында. 7 областты кыдырып, 7 шаарды кыдырып келдим. Питерге бардык, Москвага бардык. Москвада 2 күн бою концерт бердим. Зал толо, Кудайга шүгүр келди. Ошол убакта Россия менен Украина согушуп атканда деле ошол нерсеге карабастан биздин кыргыз мекендештерибиз келип, көңүл ачып, чер жазып, мен концертимде аябай сонундай бийлеп, ырдап, чогуу ушундай маанайда кетишти. Жылда эле барамын. Буйруса мына ушул айда 7-8 майда Ильяс Абдыразаков экөөбүз Москвага барабыз, аттанып атабыз. Кадырова.к дейт, тойлорго канчадан чыгасыз? Только Ошто эле ырдайсызбы, башка региондорчу дейт. Ошко көп эле убактым болбой калат. Региондорго аябай көп чыгам. Мен айрыкча ушул Ала Бука, Аксы жергеси аябай сүйөт, толук түрдө айта алам. Баткен, Кадамжай, ушу Исфана жергесине көп барам. Ташкенттерге чакыруулар көп болот. Москва, баягы эле айткан, Россия жергесине көп тойлордо кызматтамын. Ошто сөз түрдө. Калган ушу областтар, региондор чындыгында аябай көп. Дальнийге көп чыгам, дайым айтам. Ошо алыс жолго көп чыккандыктан Ошко убактым болбой калат. Бишкек шаарыбызга былтыртан буйруса чакыруулар көп болуп атат. Быйыл дагы той сезондо дал ушул Борбор шаарыбызга да көп келип турабыз. Эми кезек негативке келди. Негатив түрдө жооп бериш керек, бирок
андай жооп бере албай калам го деп ойлойм. Кантсе да бул элдин анча мынча хейтерлердин билдирүүлөрү экен. Эмир 2014 деген өзүң качан жаңы ыр чыгарасың, бирөөлөрдүн эле ырын ырдап жүрөсүң дейт. Аткаруучумун, мен обончу эмесмин, акын эмесмин, мен аткаруучумун. Ырчы аткаруучу болгондуктан мен кааласам сиздин дагы ырыңызды ырдаймын. Эгерде сиздин калемиңизге таандык, мага жагып калган ыр болсо, сиз уруксат берсеңиз, мен ошону сөзсүз түрдө ырдаймын. Музыкасы Юлдуз Усманованын «Мухаббат» деген ырыныкі го, башка жаңыча өзүң музыка жазсаң болбойбу дейт. Замира Хатамова. Бул «Сенсиз» деген ырды айтып атат окшойт. Анча-мынча кээ биркилер жазып калышат, чындыгында бир аз окшоштуктар бар экен. Бул ырдын аранжировкасын, обонун мен придумывать эткен эмесмин, мен ойлоп тапкан эмесмин. Ильяз Абдыразаковго таандык. Аябай күчтүү композитор, ырчы, элибизге белгилүү болгон мырза. Мен сыймыктанам Ильяз менен. Бул ырды чыгарып бергенине дагы эфирден пайдаланып терең ыраазычылык айта алам. Анткени бул ыр азыркы учурда көптөгөн элибиздин купулуна толуп, сонун эле просмотрдарды алып, MP3 эле варианты мына бир айдын ичинде 1 миллиондон ашты. Демек, элге жагып атат. Абу Кенова. Кыйраган ыры деле жок. Бир-эки ырдап алып эле жылдыз сезип алат өзүн дейт. Аллага шүгүр, мен жылдыз эмесмин. Мен асманда болгон ай эмесмин. Атым Айтурган болгон менен апам негизи атымды ошо Айтурган Темировадай болсун, белгилүү болсун, атактуу болсун деп койгон. Ал инсанга жетиш өтө кыйын. Бирок 20-10% болсо дагы кыргыз элиндин эстрада ырчысы катары таанылып келе жатамын, өз эмгегимди аткарып келе атам деп ойлойм. Анан мен айта алам, сиз жаңылышып атасыз. Мен эч качан өзүмдү орусча айтканда звезда сезбейм, жылдыз сезбейм. Дайым адамгерчиликти биринчи орунга коем. Мен тааныган инсандар баары эле билишет. Кыйраган деле ыры жок деп атасыз. Демек, сиз менин чыгармачылыгымды толук түрдө билбейт экенсиз. Эгерде сиз билсеңиз мынтип жазбайт болушуңуз керек. Же болбосо, кандай десем, мени жактырбайсыз. Мен ошентип эле түшүндүм. Көп эле репертуарымда ырларым көп. Айрыкча быйыл ушул айларда 3-4 айдын ичинде мен көптөгөн чыгармаларды, жаңы ырларды чыгардым. Ошолорду угуп көрүңүз. Полмродит. Той ырчысы экен да, профессионалдык ырчы болсо болмок. Мунун баары күнүмдүк дейт. Той ырчысы деп демек, анда тилекке каршы биздин Бекбор Биев агабыз же болбосо Гүлнур Сатылганова жекебиз да ошондой болуп калабы. Мен анда ошондой түшүнүп калдым да. Эмгек сиңирген ырчылар мисалы үчүн, алар деле тойдо жүрбөйбү? Элибиз каерде болсун, биз кызматта болушубуз керек. Ырчы эл чакырган жерден калба дейт. Элибиз сүйүп, жакшы көрүп, ошол деле бир ошол той ээлери деле сүйүктүү бир өзүнүн жанын берген бир уулун үйлүп атканда бизди чакырат мисалы үчүн. Же болбосо кызын узатып атканда чакырат. Демек, ошолордун эң бир белгилүү, эң бир сонун күнүндө бизди кызматка чакырып атканына дагы да шүгүр келтиремин. Профессионалдык ырчы болсо болмок. Профессионалдык толук түрдө ырчымын деп дагы айта албайм. Анткени мен азыр жашмын. Мен буйрутса дагы көп эмгек кылышым керек элим үчүн. Иншаллах жакшы ырларды жаратып, аракет кылып, эң негизгиси аракеттемин. Айтурган Алдаярова деген өзүм адашым жазыптыр. Айтурган өтө эле мынча мактанасың, үнүң деле жок экен, фонограмма менен ырдап кыйратып салгансып дейт. Айтургандар мындай болбош керек. Айтургандар жан дүйнөсү таза болуш керек. Бирөөгө негатив, бирөөнү көрө албастык ушундай нерсе жашабаш керек айтурганда. Өтө жаңылышасыз. Өтө эле мактанчаксыз дейт. Жана эле айттым мен атайын заранее, чтобы ушундай ой болбосун деп. Эфирлерге бизди атайын ошо эмне жаңылык, эмнеге жетиштиңиз, эмнени ала алдыңыз, кандай жаңылыктар болуп атат деп дегиле буга чейин деле азыр радиодон келип атам, радиодо деле борбор шаарыбызда эмнеге келдиңиз деген максат мисалы үчүн мындай кылайын деп атам, пландарын айтасың. Демек, ошол түрдө биз элге мактанып аткан сыяктуу көрүнүп калат экенбиз.
Бул сиздин жөн гана оюңуз. Үнүм деле жок, фонограмма менен ырдап калгансыз дейт. Үнүм бар болгон үчүн ырдап жүрсөк керек. Үнүм жок болсо, мен ойлойм, баягы голос чыгарып аткан инсан деле отура албаса керек. Голос чыгарып атып, анан фонограмма менен, кандай десем, биз мисалы үчүн ырчылар көп тойлордо, башка болбосо, же болбосо мындай чет мамлекетте ырдайбыз, башка жерде болбосо, всегда жандуу үн менен, жан дүйнөбүз менен элге тартуулаганды жакшы көрөбүз. Кандай гана учур болбосун, жандуу үн менен ырдаганга 100% өзүмдү толук түрдө элге тартуулаганга аракет жасайм. Эч кыжаалат болбоңуз. Айдар Атабеков дейт, түрк ырларын эмнеге мынча ката ырдаган, сөздөрү кулагы кандай укса ошондой ырдап кете берген го. Түрктөр укса түшүнбөй ыйлайт го, ырды маанилерин талкалап турго дейт. Бул попури ырын айтып атат окшойт. Ал жерде түрк тилинде саптары бар. Аябай эле ката деп атат, жаңылышасыз чындыгында. Ал жерде ката деле көргөн эмесмин. Мен буга чейин мен түрктөр менен фирмада иштегенмин. Ошол эле инсандардан кеңешип, сурап, ар бир сөзүн тактап алып туруп, андан тышкары мен өзүмдүн жакындарыма, бардык мындай тааныштарыма кайсы түрк эли болбосун, мисалы үчүн түрк дос курбум кызым бар, ага жөнөтүп ушинтип текшерип атып мен ырдаганмын. Ал деле ырым мына YouTube каналымда азыр эле бул жактан чыгып байкасаңыздар болот, 1 миллионго жакындап калды. Демек, элге жагып аткан үчүн ушундай жакшы просмотрларды алып атат. Гүлзада Жунусова, аял кишинин ырларын ырдачы ырдайт десе эле ырдай бербей, өзүң ыр чыгарып ырда, тантып ар кимдин ырын ырдай бербей дейт. Гүлзада Жунусова, эмне деп тантыды экен, Аял кишинин ырларын ырдачы. Аял кишинин ырларын эле ырдаймын. Эми болот, попуриде мен эле эмес, мисалы үчүн көптөгөн ырчы айымдар, сахнада, мына сахналаш досторум, попуриде, мисалы үчүн, попури негизи ошон үчүн попури, ремиксоо вариант, попури вариант деп бекер айтылган эмес. Демек, кайсы ыр болбосун смешивать этип ырдап кете беребиз. Ал нерсени сиз түшүнүшүңүз керек. Анан музыкада чектөө болбош керек. Тил же болбосо, кандай десем, мынан ыры же болбосо ушундай ыр деп бөлбөш керек. Тилиң барып атабы, элге жагып атып ырдай бериш керек. Боз кыргыз дейт, акчанын кулу экен да, эси тартып бүт эле акча, эч нерсе көрбөй чоңойгондор акча кармап калса ушинтип көп калат. Мен деле дейт. Мен жашоодо өтө көп кыйынчылыктарды көргөнмүн. Сиз көрбөгөн нерселерди көргөнмүн. Мага ишене бериңиз. 10 эркекти топтосоңуздар дагы, аял киши башы менен мен ошол эркек киши көйбөгөн нерселерди көргөм, чындыгында. Ал нерсени мен бул жакта эфирде айтып отуруп майдаланбаймын. Сизге окшоп, анан барды деле, жокту деле көргөнмүн. Жокту көбүрөөк көргөнмүн. Ошон үчүн кыз брак командасында мисалы үчүн ырдап жүргөнүмдө мен маянан айлык акым 2000 сом болчу. Ошол убакта 2000 сомго мен шүгүр кылып, бир ай бою гастролдо жүрүп, мисалы үчүн көлдү, нарынды, талас, кайсыл жер болбосун мен кыдырып, Кушайыр жээнин айткандарын аткарып, ысык суукка деле чыдап келгенмин. Азыр андай айлыгым 10 эсе, 20 эсе эми шүгүр келтирип, ошол нерсени демек мен заслужила деп өзүмө баа беремин. Сизге да ошондой айлыктарды каалайм. Ринат Кудайбергенов дейт, билим деңгээли 0. Жан дүйнөсү кедей, азыркы ырчы сымалдардын эптеп элди алдамай, компьютер менен үндөрүн кооздоп, 120 депутат кайсы булар, кайсы айырмасы жок дейт. Депутаттар менен салыштырбаңыз, мен негизи эле саясаттан алысмын. Анан да билим деңгээли 0 дегениңизге мен билбейт экенмин, андай нерсеге чындыгында кошула албайм. Анткени сиз менин жаныма келиңиз, мен сизге билим көрсөтүп берем, далилдеп берем, бирок ал нерсени сизге доказывать этпейм. Мен чыгармачылыгымды сүйгөн инсандар гана үчүн мен тартуулай берем. Жан дүйнөсү кедей антип айтпаңыз, Кудайдан ыйык сүйлөбөңүз, жазбаңыз, орозон күндө тем более.
жан дүйнөсү кедей дегенге өтө ушундай аябай кандай сөз жазыпсыз. Демек сиздин деңгээлиңиз ошол деп айта алам. Бул комментарийге такыр жооп бергим да келбейт. Жан дүйнөм асылган инсан бул мен үчүн жок инсан. Марлес Өмүралиев дейт, мен бул кызды башкача элестетчүм дабдыр эле турбайбы дейт. Дабдыр адам борборго келип, соло медиада отуруп алып, ушинтип уверенно сүйлөбөйт. Дабдыр адам самолетто учпайт, дабдыр адам клип тартпайт, дабдыр адам тойлорго кызмат кылып, ошончо элдин кукулуна толбойт. Анан дабдырды эч качан тойго чакырбайт. Мен демек жөнөкөй жакшы инсан экенмин, ошон үчүн эл жакшы көрүп чакырып атат, бар болуңуз. Эми жакшы каалоо тилектерге келди кезек. Кудайым ай. Негизи позитивди жакшы көрөм, негативди өтө жаман көрөм. Уразбекова Эля дейт. Айтурган мындан да көп чармаларды, ийгиликке жетишкендиктериңди каалаймын дейт. Рахмат чоң, Алла разы болсун. Мага эмнени кааласаңыз, дагы 10 эсе каалаймын. Мен дайым дос, курбу кыздарыма деле, тааныштарыма көп айтам. Мага мисалы үчүн тууган күнүм же бир нерсе болсо, жакшы каалоо тилек айтса, ошону 10 эсе сага каалайм деп в ответ айтам всегда. Сизге дагы каалайм, бар болуңуз. Эльмира Тобаколонова дейт. Аябай баандай экен, татал көпчүлүгүнүн фамилиялары. Айтырган үнүңө береке, сулуу, акылдуу жансың. Эки элдин ынтымагын бириктирип, түтүн булатып келесиң. Күйөө бала да мыкты жигит, табышкер, красавчик дейт. Шоу бизнесте үй-бүлөнү кошо алып жүргөн кадыр барктуу ырчы кыздардын катарындасың. Чармачылык, ийгилик каалайм дейт. Рахмат чоң эжеке. Мен негизи сыймыктанам ушундай инсандар менен. Жан дүйнөм ачылат, көбүрөөк стимул алам. Үй-бүлөм жөнүндө жакшы сөздөрдү айтканда мен дагы көбүрөөк акылдуу аял болгонго дагы тамшанамын, аракет жасаймын. Жолдошума жакшы аял болушка, татыктуу келин болушка демек. Анан чармачылыкта мисалы үчүн бир эле чармачылык деп эле ооп кетип, анан жолдошум чаңып коюп, ондой нерсе менде жан дүйнөмдө, жашоомдо ичимде жок. Дайым биринчи орунда үй-бүлөм турат. Демек ошол үчүн мен катарда алып кетип атам деп ойлоймун. Рахмат чоң. Кандыбековна Эля, бул деле Эля экен. Сонун кызсың да, баары сага жарашат. Бактылуу бол. Уй, ака дегениң өзгөчө жагат дейт. Уй, ака. Рахмат чоң эжеке. Сонун кызсың деп көпчүлүгү жазышат. Баары сага жарашат деген да көп каттар келет. Чынында мактанып кетейин. Хейтерлерге жине тийип. Бактылуу бол дейт. Сизге да бактылык каалайм. Уй, ака деген сөзүм ошто хит. Анткени мага өзүмө сезилбей калат экен, бирок мен баягы оштук диалект, оштук баандай сөздөрдү мен всегда мындай колдонуп алам да. Ал нерсе мен үчүн мындай жаңылык эмес, анан жаман көрүнүш эмес. Мен тилим ошол нерсеге көнүп калган. Анан ака деген сөз мага негизи жагат. Ака деген сөзүңдө нанайын. Өмүркан Маткасымова дейт. Азаматсың, менеткеч, сулуу, акылдуу, эстүү аял. Бул даражага кеткенге чейин бул кыз ошончо менет кылды да дейт. Шуну балаган инсанга терең таазим. Менин уйкусуздугум, түн күн иштегенимди сиз баалаптырсыз. Рахмат. Менеткеч кыз мыкты, тыпылдап, бактылуу бол, бактыңа көз тийбесин. Рахмат. Аллага шүгүр, бактыма көз тийбесин. Ушул менет кылгандары, кече эле учуп келдим самолетто, бир колумда лялечкам, бир колумда кызым, ушинтип баягы эптеп ушул эфирге илешип калайын, сиздер менен ушинтип сүйлөшүп, жаман сөздү уксам деле ошол билетимди коротуп, расход кылып атайын борборго келип атам, ошону деле баалап коюңуз. Ол кичине эле нерсе, бирок андан тышкары канча менет жатат, аны сиздер билбейсиздер. Күн түн уктабай, ыйлаган күндөрүм болот, жолдо көп жүрөм, мисалы үчүн, ооруган күндөрүм болот. Демек, ошол нерсени баалаган инсандарды мен дагы терең, толук түрдө баалайм, бар болуңуз. Так, Мерим Турдукулова дейт. Мага аябай жагат ушул кыз, ырлары да жагат, оңдогон ырлары менен да түзүк, ырчы аталбагандар бар. А бул кыз аз ыры болсо дагы аябай угумдуу, күйөөсү да жакшына бактылуу болгула дейт. Терең ыраазычылык сизге дагы.
ырларың аябай жагат деп жазып атат. Негизи эле дагы мактанып кетейин. Ырларым кече эле бир тааныш кайнымдын досу сурап калды. Жеңе, сизге өзүңүздүн ырларыңыз жагабы? Кээ биркилерге жакпайт го депчи. Өзүм ырларым өзүм аябай жагат. Анткени менде настроение жок же башка нерсе болсо, мен только өзүм ырларымды коюп туруп бийлеп алам. Автоунаамда болобу, башка жерде болбосун. Демек шаңдуу ырлар болгон үчүн көпчүлүгүнө жагат болуш керек деп ойлойм. Тем более азыркы учурда биздин көп мындай инсандар жан дүйнөсү ыйлап турган кезде мен ал нерсени сезем. Анан шаңды жакшы көрүшөт, мындай шок ырларды, айрыкча биздин суу айымдар көп той топурда маза кылып бийлеп алышат. Демек мага да жагат, рахмат. Тумар Жалилова дейт, эмнегедир ушул кызды көрсөм эле маанайым ачылып кетет. Үй бүлөң менен бактылуу өмүр сүр. Ойлогон ой максаттарыңа жет, ырларды жеткире ырдайсың дейт. Терең ыраазычылык. Хит ырларды, мисалы үчүн бирөөнүн ырын ырдасам дагы ошол нерсени жеткиргеним сиз сезипсиз, сиз баалапсыз, сизге рахмат. Анан маанайым көтөрүлөт, ушул кызды көрсөм дегендер дагы айымдар аз эмес. Көп инстаграмда көп жазышат. Сенин ырың коюп алып тамак жасайм, сенин ырың коюп алып үйдү уборка кылайм деген инсандар, айымдар көп. Жанагы эле айткандай эле маанай көтөрүлгөн үчүн демек ошол ырларым угуп жүрөсүздөр, рахмат сизге да. Наталья Владимировна дейт, мен эжеке эмеспи. Айтурган тилеген ниеттериң ишке аша берсин, сен бактылуу болгонго таттыктуу кызсың, жүрөгүң таза, көңүлүң ачык кызсың, сага жол. Кайын журтуң сыймыктанган келинисиң дейт. Рахмат чоң, ошо келин жаатында дагы баалаган инсандар бар экен. Демек мени сырттан көрүп жүрөт, же болбосо мен кайын журтумдун кошунасы, демек ушундай сыяктуу да. Бирок орус адам экен, кыргызча жазып атат. Таң калыштуу. Мына ушундай достор, сонун комментарийлер үчүн терең ыраазычылык. Жан дүйнөмө бай, эң сонун сөздөрдү жазган инсандарга прям чмоки, аябай сиздерди жакшы көрөм. Дал ушул жакшы жазган инсандар үчүн гана мен ырдап жүрө берем, жашай берем демекчи. Ар бир ырчыда хейтер болот. Мен деле эмес, белгилүү атактуу менмин деген ырчыларда деле. Демек ошондон улам биз өсөбүз, өнүгөбүз. Анан хейтерлерге да терең ыраазычылык. Демек мени изилдеп чукуп, издеп болсо да таап, ырымды көрүп, мени баягы бизче айтканда пайлап, айтурган каерде жүрөт экен, кандай ырларды ырдап атат экен деп угуп алып туруп, анан кийин убактысын кетирип туруп анан жазып аткан инсандарга дагы терең ыраазычылык. Анткени сиздердин алтындай болгон убактыңыз 3 мүнөттүк ырым алып койду. Демек сиз менин шоу бизнесиме, менин музыкама, менин жан дүйнөмө, менин деги эле айтурган экениме сиз кызыгасыз. Демек сиз дагы менин күйөрманымсыз. Бар болуңуздар, баарыңыздарга терең ыраазычылык. Мен дайым айтам, кыргыз элимде дайым тынчтык, аманчылык болсун. Соло медиа порталында терең ыраазычылык. Бар болуңуздар. Эң сонун коммент тайм болду. Баарыңыздарды жакшы көрөм.